Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Taala Kur'anda zamanaga bir qancha жерде qasam içken. Allah Taala qasam içe turgan bolsa ötө zarыл, маанилүү нерсеге qasam içет. Демек, Аллахтын астында вакыт, замана ötө кымбат, зарыл нерсе экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадисинде мындай деп айтат: "Игтаним хомсан кобла хомсин." 5 нерсени 5 нерседен мурда кадырлай бил деген. Но ошол 5 нерсенин ичинен хаятака кобла маутик. Ölüm gelgenge çeyin ömürüңдү kadırlay bil деген. Hasan Basri rahmetullahi aleyhi aytat: "Ya ibn Adam, anta layyam." O adam balası senin жашооң ömürüň gündörden negizdelgen. "El-leylu ven-nahari ya'malani fika fa'mal fihima." Gün tünü sağa amal kılıp atat. Sen dağın oşol aralıkta amal kılıp al деп aytkan. Урмат туган вакыт жакшы жаманга баарына бирдей өтө берет. Вакыт өтүп биздин өмүрүбүздөн кыскарып баратат. Ыйласак кайтпайт. Вакыт өткөн сайын биз кабырга күндөн күнгө жакындап баратабыз. Ошондуктан келиңиз өзүбүздүн вактыбызды, өмүрүбүздү дүйнө акыретибизге пайдалуу нерселерге сартайлы, коротойлу. Жалаң гана дүйнөгө гана жарактуу нерселерге, же болбосо эч кандай пайдасы жок нерселерге сартап салбайлы. Жогоруда айткан сөздөрдүн натыйжасында бир зарыл, маанилүү эскертүүнү айтайын дегем. Ал нерсе жалпы адамзатты жашкары, аял эркек дебестен баардын убактысын кан соргон кенедей соруп жаткан уюлдук байланыш телефон тууралуу болмокчу. Урматтуу сизге бир суроо: канча вакыт өмүр сүрөсүз? Албетте билбейм деп жооп бересиз. Мен сизге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин айтайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадисинде мындай деп айтат: "Инна a'mara ummati bayna 60 wa 70 wa aqalluhum ma yujawiz zalika." Үммөттөрүмдүн жашоосу 60 менен 70-тин ортосунда. Андан ашкандар өтө эле аз. Мейли 60 деп алганда дагы өмүрдүн тең жарымы уйку менен өтөт. Дана бир канча вактысы оюн күлкү, тамаша, ок аташ менен өткөн болсо, анысы аз келгенсип адам өзүнүн вактысын телефон деген балекетке байлап салды. Анда жашообуздун маңызы, максаты кайда калды? Жүрөктү өйкөгөн нерсе тили эми чыгып, жүрөгү ою таза жаш наристелердин телефон көтөрүп жүргөнү. Кээ бир ата-энелердин телефонду балдарын соорото турган нерсе катары колдонуп калгандыгы. Бул учурда бала Куран, адеп, иман үйрөнүш керек эле. Кээ бир ата-энелердин бул кылгандыгы кудум эле мындай сезилип калат. Ата-эне баласына ууну сунуштап, балам, мына ушул ууну ичип алсага пайда болот дегендей болуп калды. Жаштардын жаштыгы көп нерсеге жетише турган учур. Интернет, WhatsApp менен өтүп калды. Телефонго караганда ата-энесине жылмайып карабай калды. Телефонго тынымсыз жооп бергендей ата-энесине жакшылап жооп бербей калды. Телефондун себебинен мусулмандын мусулманчылыгы төмөндөп барат. Түнү бою телефон менен алек болуп ибадаттардын эң абзели болгон багымдат намазын уктап жатат. Болбосо бул учурда адам баласы күнөөлөрүнө тооба кылып, Аллах Тааладан өмүргө, жашоого береке сурап ала турган учур эле. Урматтууган, акыркы жолу телефонду карагандай Куранды качан барактадыңыз эле? Эсиңизде жок. Себеби барактаган эмессиз. Айткан сөздөрүмө ачууңуз келбесин, ачуучундук айтууга туура келди. Телефондун мисалы бул жыландын уусу сыяктуу. Жыландын уусун туура негизде дары катары пайдалансак болот, ошол эле ууну ичип өзүбүздүн жаныбызды кыйсак болот. Мына ошол сыңары телефонду шариаттын чегинде зарылчылыкка жараша колдонсок болот. Эгерде шариаттын чегинен чыгып, зарылчылыктан ашыкча колдонгон болсо, анда биздин дүйнөбүзгө да, акыретибизге да толугу менен зыян болот. Кудум эле телефондун мындай абалы шайтандын бүт иштерин телефон алып алгандай, шайтан бекер чыга алгандай сезилип калды. Аллах Таала бардыгыбыздын өмүрүбүздү, убактыбызды туура негизде өткөрүп, бактылуу адамдардын катарына кошкон болсун.